Саламатсыздар. Урматтуу агайын тумандар. Дүйнөдө 4000-ге жакын улут бар экен. Анын ичинде 200 эле улуттун өз мамлекети бар экен. Байыркы тартып карап көрсөк, мен деген даражалуу империялар бир нечеси жок болуп кеткен. Акыркы тартып карасак, дагы көп мамлекет жок болгон мамлекеттер бар. Жаңы пайда болгон мамлекеттер бар. Жаңы пайда болуп 20-30 жыл ичинде топ эң жогорку 10 мамлекет ичине кирген, ийгилик жагынан, жашоо тиричилигине жагынан кирген мамлекеттер да бар. Бир жерде көрдүңүздөр беле, Кыргызстан ар дайым бар болот. Кыргыздар ар дайым бар болот деп бир ташта жазып турабыз бир жерде. Силер каалашынча жашай бергиле, бирок Кыргызстан ар дайым болот деген маалымат барбы бул жерде? Мына эгемендүүлүгүбүз 31-августта болот. Биз келечекте сактап кала алабызбы эгемендүүлүгүбүздү? Бүгүнкү күндө СНГ мамлекеттеринин арасында биз эң антирекорд туруп атабыз. Экономика жагынан, коррупция деңгээли жагынан биз сакталып өлүп өсөт деген кемчиликке эч ким келген жок да. Ан коркунучтардын бир ойума келгенден үчүн айтып кетейин. Миграция. Бүгүн миграция кара жумушка кетип атат. Миллионго жакын жанагыбыз элибиз тектик өлкөсүн таштап, Орусияда, Казакстанда, башка мамлекетте жүрүп кара жумуш жасап, өзүнүн деген гүлдөп турган, иштей турган мезгилдин убактысын жашоосун ошол башка өлкөлөрдүн экономикасын көтөрүп атат. Мен деген балдар университетте бүтүп берген билимдүү, профессионал, кесипкөй балдар, үйлөлөр, жаш үйлөлөр. Мен канча досторум Европага, Канада жана башка мамлекеттерге көчүп кетти. Тааныштарым канча. Бүгүн да кетип атат. Акыркы окуялардан кийин дагы кете дегендер дагы көп. Мени да чакырып атат. Ошол жакта жүргөндөн көрө. Менде тоскоолсуз жүрө албайсың Бишкекте, мен мисалы. Пандус деген жок, коомдук транспорт деген жок. Бир жерге кире албайсың, бир жерге чыга албайсың. Мен былтыр 1,5 ай бир мамлекетте жүрүп келдим. Өзүмдү унутуп коюптумун акыры. Театрга барам, киного барам. Кенен кирип чыгам. Анан кийин ойлодум да, мен эмне кылып Бишкекте театрга барбайм, неге киного барбайм, неге неметпейм депчи. Анан 1,5 айда кичинекей өзгөрүп кетет экенсиң. Анан кайра келип барайын дейм. Филармонияда бизде жок да дос. Мына шаар болуп атат. Мектептер салынып атат. Азыр кайсы жерде эске алып коюп. Буларга бай экен, айтып бересиң. Канча деген адвокатчылык компанияларды өткөрдүк. Бай экен, уга берет экен, тегип сулуу келе берет экен. ИО дейт экен, жасабайт экен. Экинчи маселе мына кредиттерди алып атабыз. 60%-ын аштык биздин ички дүң продукциясынын көлөмүнө. Аябай зона рискке кирип баратабыз. Тажикстанда ушинтип ала берет. Мына азыр Тажикстандын территориясында Кытайдын аскер базасы бар. Бир топ жерди делимитация, демаркация деген иш менен бир топ жерин алдыртып койду. Шри-Ланка Кытайдан кредит алат, порт салганга. Анан ал портту акчасын төлөп бере алат. Анан ошол Кытайдан алган портту өзү кайра Кытайга өткөрүп берет. Мына. Ошондой эле акыбал Пакистанда. 24-жылдан баштап бизде кескин түрдө төлөй турган кредиттин көлөмү өсө баштайт. Бүгүнкү акыбалыбыз менен, бүгүнкү кебетебиз менен биз төлөп бере албайбыз аны. 3-4% экономика өсүшү, 25 миллиард сом бюджеттик дефицит.
Бул дагы антирекорд деген тегерек мамлекетте. Эртең кайсы стратегиялык объектибизди бересиз Кытайга? Не кылып кутулабыз? Бизде бирөө айтты өлкөдө. Бизде лидер айтты, биз мондай болуп баратабыз, мондай жерге чыгабыз. Коррупция дейбиз. Коррупция менен күндө айтабыз, күрөшүш керек деп. Мен ойлодум, коррупция менен күрөшпөй эле коюш керек деппиз. Коррупция менен күрөшөбүз деген сайын коррупция өсүп атат. Коррупция менен күрөшпөй, коррупцияга алып келген себептерин жокко чыгарышыбыз керек. Себептери эмне? Коррупция мамлекет бар жерде эле гана болот коррупция. Мамлекеттик орган бар жерде эле коррупция болот. Мамлекеттик органдарды ар бир сайын реформа кылабыз демиш болуп, чоңойтуп, бүгүн 29 миң чиновник бар. Бир ашыкча туура эмес түшүнүп калган чиновник жеке секторда 3 жумуш ордуна жокко чыгарат экен. Бюрократия токтотулат. Процедуранын көптүгүн айтпагыла. Бүгүн мисалы алып 70% чиновниктерди толугу менен кыскартып, органдарды толугу менен кыскартып, кыскарткандардын айлыгын белгилерге калтырып, чыныгы конкурс менен алып берет деп калат. Ошолордун айлыгын төлөп берип, көбөйтүп, компактный кичинекей өкмөт бизге керек. Болгон регуляциянын баарын, бүгүнкү эреженин баарын тең 70%-ын алып туруп эле жокко чыгарыш керек. Бир нерсе кылайын десем, 2-3 жыл мурун 3 жыл документин топтодум. 3 жыл. Өзү курусу курганын 1 эле жарым жыл болду. 3 жыл топтодум. Мен куруп баштаганда айтты, сен эми баштаган турбайсың деп. Жок, мен бүтүп баратам уже азыр. Документ чыгыпкан 3 жыл болду. Анан эмне эсептелет? Азыр бир нерсе кылыш үчүн 5 жылга диагнозун алып планеттечи керек. Мен азыр бир нерсе кылайын десем, мени биздин өкмөт, биздин мамлекет колунан кармап турат да. Жок, ички инвесторлор өздөрүнүн ыңгайын сезбесе, тыштан бирөө кире бизге. Тыштан ким кирет бизге? Өзүбүз инвесторлордун колдон куруп атабыз. Мааниси жок, мазмуну жок, түшүнүксүз курга барат да. Тил жака кел, бул жака кел, тил справканы ал. Эми бул справканы тек кылар деп. Осо түзүп атыптыр өздөрүнчө. Акча төлөп атабыз кассасына. Мен кардаймын. Сен өзүң ичара чечип ал да, кимге баш керек. Мен мына могу жерге тапшырайын, калган өзүңө чечип ал да, кимге аяктан. Ушундай реформалар жасаш керек деп. Азыркы Грузиянын деңгээлине жетиш үчүн азыркы Грузия өлүп аткан. Бизге ошолордун экономикасынын деңгээлине жетиш үчүн 35 жыл керек. Грузия биз баштап атканда бизден начар мамлекет болчу. Мурунку совет мамлекеттерде булар маданиятында, жүрүп тургунда бирдеме бермейинче жүрүп мисалы. Азыр мындай шылтоо табашыптыр. Грузия деген эми Европада кандай ушундай өлкө. То есть биз өзүбүздүн колубуздан келбеген нерсеге шылтоо табап таккан бөлүп баштап турбуз да. Ал Грузия деген Европа алар менталитети бар ал ошол. Грузиянын сайттарында билесиздер кандай болду? Бизде жок, ошол жерде бар болчу. Алдын бердим деген. Мына 8 жыл ичинде бир министр менен сүйлөшүп калдым Грузияда. Экономика. Саакашвили кеткенден кийин айтат. Мен дейт, азыр мен студент өзү бывший министр. Студенттерге сабак берет экен. Мен дейт, азыркы студенттерге айтсам, биз 8 жыл мурун гаишникке жерге ыргытып акча берчүбүз. Биз студенттер ишенбейт, кантип эле болсун. Баягы аны көрбөй калган студенттер ишенбейт экен ошондой болгонун. Эми 35 жылда биз аларга колап жетишибиз керек экен. Алар 35 жылдан кийин аякталат. Биз азыр деген толук кардиналдуу, терең реформаларды жасабасак, өлкөнү жоготуп коебуз. Өлкөнү жоготуп коебуз. Өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүздүн колубузга алалы. Биз кандай мамлекетпиз? Кайсы жол менен баратат? Парламентаризм дейбиз. Де юре парламентский, де факто президентский. Нечинчи керек парламент айтып атат. Парламентаризм тыныгып
табиғатын көргізу керек келешекте. 50 өліккен мамлекеттің арасынан 46 мамлекет парламенттік мемлекеттер екен. Қалған 4-і күшті парламенті бар екен. Статистиканы қарап біз жалғыз емеспіз далаңда. 46 мамлекет парламенттік мемлекеттер. Күшті премьер-министр менен. Ұлттық берген партияның лидері премьер-министр болуш керек. Ел кешенім арттыру, демократия ишке аштыру, лидер болсын премьер-министр. Ана жооп берсин. Президенттің жеки таққа керегі жоқ, же номинальный фигура болуш керек. Егер билик бутактын арасында конфликт болуп кетсе, ошону эле чечкен керек. Калганынын баарын тең парламент реформаны жүрүш керек. Парламент анықташ керек, кандай реформа, кандай багытта. Негизги реформалар ошол жерден башталыш керек. Өкмөткө көргөзүш керек мына маяктуу өздер арасында. Ошондо туруктуу өнүгүү демократия жолдошунда биз түшөбүз. Бир адамга ишенбейбиз, бирөө келип бизди неметпейт. Жалпы баарыбыз тең күчтүү болобуз. Средний класс пайда болот. Ишкерлерге эркиндик бериш керек. Негизи мен ишенем, жарандык коомго ишенем, жарандарга ишенем. Жарандар баштаган нерсе туруктуу болот бизде мамлекет. Мамлекет баштаган нерсе туруктуу эмес, жарандар нерсе баштаса ушул туруктуу. Жарандык коомду, жеке ишкерлерди жана саламаттык сактоого бүгүнкү күндө полный провал болот. Ошого тартыш керек. Камсыздоо системасын киргизиш керек. Билим берүүдө да ошондой. Жеке ишкерлер жарандардын демилгесин колдонуш керек. Аларга дагы ошол рынокто бир актар болгонго мүмкүнчүлүк түшпөш керек. Жарандар качкан жердин баары туруктуу болот экен. Өздөрү демилген. Ошон үчүн жарандар демилген үчүн эмне керек? Аларга эркиндик бериш керек. Колго чаппаш керек. Бир нерседен жаңылса. Кайрадан түртүп айдан жасай кой. Сенден башка жасай турган иши жок. Бүгүнкү күндө миграция болуп кетип атса, кимге ал кызыкты? Көптөр сүйгөндөр бар, акылдуулар көбүрөөк кетсе экен деп. Бизге суроо талап болгон киши калбай калса экен бул жерде. Өлүк чалып баарын сатып жүрсө экен дегенде, тилекке каршы көп кантайда. Рахмат, өз кантайда колуңузга алат.